Быйыл Бишкек шаарында 1.600.000 тегерегинде гүл отургузуу пландалууда. Борбордогу биринчи күнөсканада учурда 800-900.000 тегерегинде 20-дан ашык гүлдүн түрү отургузулууда. Бул жайдагы гүлдөр бир айдан кийин толук даяр болуп, Бишкек шаарын көрккө бөлөйт. Аида Аскарова Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасында шаардыктардын маанайын көтөрүүчү кооз гүлдөрдү өстүрүүчү болуп эмгектенет. Калаадагы биринчи күнөсканада иштеген Аида айымдын жумуш күнү таңкы саат 8-де. Мына ушинтип гүл отургузуучу топурактарды даярдоо менен башталат. Топурактарды гүлдөрдү отургузганга дайындап келебиз. Жана тоодон алынган кара топурак, бул топурактын составында тоодон алынган кара топурактар болот, жуулган кум, анан гумус, ошону аралаштырып, үчөөнү бирге аралаштырып, мындай даяр топурак даярдалат. Анан ал топурактарды бул ушундай атайын стакандарга салып, ушу тактайчаларга тизебиз. Анан кийин биз тизип бүткөндөн кийин бияктагы сыяктуу кылып, кайра гүлдөр ушул жерге пикировкаланат. Бишкекти жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери жылдагыдан 2-3 жумага эрте башталды. Быйыл январь айында эле күнөсканаларга 1 жылдык гүлдөрдүн 20-дан ашык түрү себилген. План боюнча шаарга 1.600.000 1 жылдык гүл отургузуу пландалууда. Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын биринчи күнөсканасынын башчысы Дилия Байбариеванын айтымында 1 жылдык петуния, георгин, геран сыяктуу гүлдөрдүн уругу Голландия өлкөсүнөн алынып келинет. Эмне үчүн бул Голландия деп айтылса, анткени бул гүлдөрдүн бою, өңү, түсү бир болот. Бир өң түстө. Анын үстүнө биз шаарга клумбаларга тиккенде ар бир клумбанын дизайны бар да. Ошо дизайнга карата багы ортосуна бийиги тигилсе, четтине жапыстары тигилет. Анан жана шырдактай болуп кыйма деген болот. Ошо кыймасына дагы өзүнчө баягы почвопокровный дейт, жер менен жер болуп жапыс өскөн гүлдөр болот. Ошонун түрүнө, өңүнө жараша биз урукту дагы ошондой кылып сатып алабыз да. Анан өңүндөрү дагы ар кандай бир идеальный болуп чыгат да. Шаарды көрккө бөлөгөн 1 жылдык кооз гүлдөр апрель айынын аягында Жеңиш аянтына, Байтик Баатыр Акмбаев көчөсүнүн кесилишине, Малдыбаев көчөсүнө жана шаардын башка жерлерине отургузула баштайт. Гүлзарлар улуттук орнамент, жылдыздар, ошондой эле символикалык даталар түрүндөгү композициялар менен толукталат. Гүлзарлардын эскиздери Бишкек Жашыл Чарбасынын ландшафттык дизайнерлери тарабынан иштелип чыгат. Ар бир райондун өзүнүн гүлчүлөрү бар, ар бир райондун өзүнүн агрономдору бар. Ошолор ар бир клумбаны улам-улам өзгөртүп, улам чийип турат да. Жаңы баягы вношевство дейт, ошолорду киргизип турат. Жанагы азыр көп жерлерде бошотуп алынып атпайбы, жолдор салынып атат. Ошо бошотулган жерлерге гүл тигет, бак тигет, бадалдар тигилип атат. Ошондон бош жерлерине алардын дизайны менен анан өздөрү тигишет. Айта кетсек, Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы өткөн жылдын ноябрь айында 160.000 тегерегинде жоо азындын түрүн отургузган. Учурда күздө отургузган жоо азындар гүлүн ачып, шаарды көрккө бөлүүдө. Жоо азындар гүлдөп бүткөндөн кийин анын ордуна 1 жылдык гүлдөр себилмекчи. Бүгүнкү тапта өзүбүздүн теплицабызда уже расада чыгып, пикировать этип, ар бир теплицага даярдап атабыз, ар түрү менен. Буюрса ошо апрелдин бир 15-20-ларынан баштап шаарыбызга алып чыгып отургуза баштайбыз. Экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдө жашылдандыруунун орду чоң. Анткени абаны тазартып, ооруларды алдын алууга шарт түзөт. Ошондуктан да быйыл бак дарактарды төгүүгө басым жасалууда. Алсак, Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы тарабынан 15.000ден ашуун көчөт отургузулат. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.